шайыр шатланган алысқа сапар аттанган қимылдап пойыз баратсаң иғылдырып үстің жаштанган. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Дубайдан жазган салам кат YouTube каналы көрүүчүлөрү. Мен сиздер менен кайрадан жолугушканыма өтө кубанычтамын. Бүгүн Дубайда жай мезгили өкүм сүрүп жаткан мезгил. Бүгүн абанын температурасы 41-42 градустун тегерегинде болду күндүз. Азыр күн батуунун алдында турат. Мелүүн жел сого баштады. Адамдар эс алып, өзүңүздөр көргөндөй сейилдөөгө чыгышты. Мен бүгүн кезектеги менин маектешим, ошол кыргыз Дубайда жашап иштеп жаткан жакшынакай кыргыз кыздарынын бири менен маектешмекчимин. Анда бүгүнкү маектешим Нургүл деген кыз болмокчу. Нургүл менен ушул жерде жолугушууну болжошкон болчубуз. Ал да келип кала турган убакыт болду. Кандайсың? Жакшысыңбы? Кандай? Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кандай? Иштериң кандай? Рахмат, шүгүр. Дем алыш күн кече жума күнү болду, бүгүн 6-чы күн. Кандай өтүп жатат? Жакшы, шүгүр. Сизди бүгүн ушул бейиште болгон бакчада кезиктирип, сиз менен маектешип жатканыма абдан кубанычтамын. Баары жакшы, шүгүр. Өзүңүз кандайсыз? Ушундай жакшы бир мүмкүнчүлүк берип, ушундай бир жакшынакай жерде жолугуп, бири-бирибизди көрүшүп, чер жазышып келгенге өтө кубанычтуу болуп турам. Сизге чоң рахмат. Ыраазычылыгым. Мейли, жакшылыктар болсун. Эмесе алдыда маектешүүгө өтөлү. Өзүңдү биздин каналдын катталуучулары менен тааныштырып өтсөң. Кай жерден кызсың? Кайсы жерде окудуң эле? Бүгүнкү күнгө чейин кайсы мамлекеттерде, балким, кайсы кандайдыр бир белгилүү бир компанияларда бир иштедиң эле? Ошол жөнүндө айтып берсең. Мен өзүм Ысык-Көл областына караштуу Ак Суу районунан болом. 3 тууганбыз. Үйдүн ортончусумун. Балалык кезимдин бардыгы көлдүн жанында өттү десем жаңылышпайм. Ошо көлдөн окуп, баягы ааламга кенен жол айылдан башталат деген кыргыз элинде жакшы бир макал бар го. Ошол макал ошо менин жашоомо дал келет десем жаңылышпайм. Ошо кыргызча мектепте окуп бүтүрдүм. Анан баягы чоңоюп келе жатканда чет тилдерине кызыгуум күчөп, мектепти англис тилин жана кыргызча, орусча болгон багыттар менен ушу аяктадым. Мектепте эле? Мектепте ошо бүтүп жатканда кызыл аттестат менен бүтүп, ошол убакыттагы ошо мугалимдериме, агай эжейлериме ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чоң ыраазычылыгымды билдиргим келип турат. Ал адамдардын мага берген тарбиясы, илим билими болбосо ушул даражага жетет белем деген да суроолор туулат кээ бир учурда. Андан кийинки баягы уядан учуп 11-классты бүтүп жатканда бир турмушта тандоо деген жолго туш болот экенсиң. Анан чыйыр, турмуштун чыйырынан жол алып, өзүңдүн чыйырыңы табуу деген суроо туулат экен. Анан ал убакытта ошо өзүм бала кезден көптөгөн бир кыялданган кыялдарым бар эле. Мен кийин чоңоюп котормочу болом, анан англис тилинде сүйлөйм, мен Америкага барам деп бир ушундай чоң кыялдарды койчумун. Анан ошо 11-классымды бүткөндөн кийин Кытай мамлекетине сапар алып, ошол Кытайдын Урумчи шаарынан тагдырдагы бир жолумдун кенендиги ошол мамлекетке баруудан башталды. Барып 5 жыл окудук. Кайсы университеттен окудуң? Ошо Урумчи шаарынын өзүнүн эң чоң
Синьцзян деген Синьцзян ушул автономный областынын атына таандык ошо бир чоң университети бар. Ал университеттен экономика жана соода факультетин окуп бүтүрүп, бакалавр даражасына ээ болуп, биринчи жогорку дипломум ошо Кытай мамлекетинен болду. Бакалавриатты бүттүң, демек? Анан ошо 5 жыл жашап, жакшы илим алып, чоң бир жашоомдогу жаңы тажрыйбаларга ээ болуп, жакшы дос курбуларды таап, өзүм бир жашоодогу абдан бир чоң жетишкендиктерге жетиштим десем жаңылышпайм. Анан демек, Нургүл, сен айтайын дегениң ааламга кетчү жол айылдан башталып, дүйнөгө кетчү жол үйүңдөн башталып, Кытайдан ошо бир жакшы университетинен окуп, билим алып, андан ары канттың анан? Окууну бүттүң дейли. Анан ошол бойдон токтолуп калбастан, мен баягы экинчи жогорку дипломумду баягы биз кыргызбыз, кыргыз болуп төрөлүп, мен Кыргызстанды аябай бала кезден киндик каным тамган жерим деп сүйөм азыркы күнгө чейин. Анан ушу кыргыз элимден Кытай элинен алып келген билимим аркылуу Кыргызстандан да жогорку окуу жайына тапшырып экинчи дипломго ээ болдум. Кайсы адистик боюнча? Экономист, бухгалтердик эсептөө факультети мамандыгын бүтүп, анан экинчи дипломумду алып, ошол чоң бир жакшы жетишкендиктерге жетиштим. Жакшы. Эми ошол Кытайда окуп жүргөнүңдө, кандай сезимдерге батчусун? Окууну бүтүп барсам, Кыргызстанга ушундай бир Кыргызстандын ушул бир тармагын өнүктүрсөм, же ушул жагында иштесем деген кыялдарың болчу эле? Албетте, баягы жаштын тилеги орундалат деген ушул элибиздин сөздөрүнүн мааниси терең экенине мен дагы көзүм жетип отурат. Мен ошол кыялданып Кытайдан алган билимим менен Кыргызстанга келип бир өз салымымды кошсом, менден кийинки өнүгүп өсүп келе жаткан кийинки жаш муундарга жакшы үлгү бир жол көргөзсөм деген бир чоң ниеттерим болгон. Жакшы. Эми Дубайга кандайча келип калдың эле? Эми Кытайдан окуп турсун, Кыргызстандан келип экинчи дипломду дагы алыптырсың. Анан кандайча Дубайга келип калдың? Дубайга келип калууңа эмне түрткү болду? Ошолор жөнүндө. Жакшы суроо, абдан жакшы суроо. Бул эң биринчиден баягы адамдын маңдайына жазылган тагдыры деген нерсе болот экен. Ал эми экинчи нерсе бул адам себепкер, өзүбүз себепкер болот экенбиз. Анан мен эми жогоруда айтып өткөндөй, илим билимимди алып, мен отуруп калбастан, мен тажрыйба алып, чоң бир жетишкендиктерге өзүм гана үчүн эмес, өзүмдүн жакындарым, өзүмдүн элим жерим үчүн дагы бир тажрыйба алуу керек экендигин сездим. Баягы жаш кезде көп өнөрлөрдү, көп таланттарды, көп тажрыйбаларды алып калуу бул ар бир жаш инсандын мүмкүнчүлүгү болуп эсептелет экен. Жаштык бул өзү мүмкүнчүлүк. Сен ошол мүмкүнчүлүктөрдөн туура пайдаланайын деп чечим кабыл алдың, Туура. Анан ошол максат менен ушу Дубай шаарына келип, бир жашоомдогу жаңы бир экинчи баскыч башталды десем жаңылышпайм. Келип, албетте, абдан кызыктуу окуялар, күлкүнүчтүү окуялар, кайгылуу, кыйын учурлар дагы болду десем жаңылышпайм. Ошо башында келе жатып, мен өзүмдөн сүйрөп келген капчыгымдагы акчамды жоготуп ийип, келатып эле самолетко отурган күндөн баштап. Анан бир аз кыйынчылыктарга учурадым. Бирок шүгүр, ал кыйынчылыктардан өтпөсө мүмкүн мен көп нерсенин баасын түшүнмөк эмесмин. Ошо бар адамдар баягы кыйынчылык аркылуу көп нерсени үйрөнүп, көп түшүнбөгөн нерсени түшүнө алат экенсиң. Анан ошентип баягы Аллах Тааланын буйругу менен биринчи жумушумду таап. Кандай жумуш таптың келип? Эми ошол жагы кызык да, келип
кайсы тармактан жумуш таптың да эми Дубайга келип? Биздин эми мекендештерибиздин көбү эле баягы билгендей биринчи келип мен өзүм оюм боюнча мен абдан кыялданып мен бара калып эле абдан жакшы жумуштарга кирем. Себеби мен Кытайда окуп иштеп келген Кесим популярдуу кесип деп деп өзүмө ушундай ишенимдүүлүк менен келгем. Бирок башында эң башталышы бир аз кыйынчылыкка туудуруп эл катары биринчи сатуучу болуп иштеп баштадым. Ушу карьерамдын башталышы Дубай Молл, Дубай Эмиратындагы эң бир чоң бир моллдордун бири Дубай Молл. Ошол молдун ичинде кымбат бижутерия, кымбат бут кийим, аяк кийимдерди ар кандай ушу сатуу негизги жолуна түшүп, ушу сатуучу болуп 1,5 жылдай иштеп, анан опыт алып, тилимди жакшы өздөштүрүп, биякта эми көп өзүңүз билгендей көп эл бар, көп маданият бар, баарын түшүнө билүү керек дегендей, аларды түшүнүп, баягы андан ары жылууга аракеттенип, ошо экинчи жумушумду таптым. Экинчи жумушум ошо өзүм каалап эстеп жүргөн баягы Кытайлардын эл аралык компаниясы болгон Huawei деген компаниянын регионалдуу башкы кеңсесинде иштедим. Ал ошо ушул араб мамлекеттери, Африка жана ошо Эмираттар бириккен мамлекеттин ичиндеги бардык мамлекеттер ушу Дубай шаарынан башкарылып, иш жүзүндө баягы биз менен катнашып иштешчү. Анан мен жалгыз кыргыз болуп, жалгыз ошол коллективимде жалаң кытайлар, анан жалгыз Кыргызстандан баягы мен болуп иштедим. Иштеп абдан кээде баягы сыймыктанчумун чындыгында. Ушул себеби көпчүлүк баягы кытайлардын көбү эми биз кичинекей мамлекет болгондон кийин көп биле беришпейт. Анан ушундай Кыргызстандамын десем абдан биздин мамлекетке алардын да кызыгуусу жаралып, менден баягы көптөгөн суроолорду сурашып, баягы өз ара абдан жакшы бир жашоомдогу бир жакшы күндөр өттү десем дагы болот. Анан ошентип жүргөн күндөрүмдүн биринде ушул жергиликтүү Араб Эмиратынын компаниясы болгон Emirates Donata деген жергиликтүү абдан атактуу компаниясы бар. Мен азыркы учурда ошол Donata деген Emiratesке караган компаниянын туризм, саякаттоо, эс алуу боюнча бөлүгүндө иштейм, маркетолог болуп. Ал жакта дагы абдан кызыктуу күндөрүм, жумуштагы күндөрүм да абдан кызыктуу өтөт десем болот. Себеби көбүнчөсү европейцтер, Европадан адистердин көбү, Америкадан. Ал эми биз ошол эле биз Кыргызстан, Орто Азиядан болсок, жалгыз гана менмин, тилекке каршы. Бирок дагы сен сыяктуу жаштар көбөйсө экен деген тилегиң бар. Албетте. Эми жакшы Нургүл, эми карачы, сен ушу башка кыргыз жаштарындай эле Кытайга келип сатуучулуктан баштадың. Тажрыйбаң жок үчүн, Дубайда биринчи жолу болуп аткан үчүн. Андан сатуучулуктан эле ушул эл аралык Кытай компаниясына, Араб Эмирлигиндеги белгилүү бир компанияга дагы, экинчи дагы белгилүү компанияга ишке өтүп калышыңа эмне себеп? Кытай тилин билгендигиңби, же Кытайдан билим алгандыгыңбы, же өзүңдүн кандайдыр бир ошолор койгон талаптарга жооп берген сапаттарың мененби, ошолор жөнүндө айтып берсең. Бул мен үчүн абдан негизи оор суроо десем жаңылышпайм. Эмнеге десеңиз, баягы мен ушул күнгө чейин ээ болгон бардык жетишкендиктер бул мен өзүмдүн колуман келген жок бул нерсе. Себеп дегенде бул бардык нерседе мен мусулман аялзат катары, мусулман кыз катары мен бул Аллахтын бар экенине ишенем. Ошо бардык нерсе эң биринчиден ошо тагдырыбызга жазылган. Ошол көп нерсе дуа аркылуу, ошо менин Аллах Тааладан болгон дуам аркылуу жеттим десем болот. Ал эми экинчиден болсо ошол өзүмдүн аракетчилдигим, алган илим билимим жана ошо элдерге мен аракет кылып дайым тил табышууну, алар менен ар бир адамдын оюн түшүнүп,
көңүлүн таап коллективде өзүңдү ошол коллективден коюлган талаптарга ылайык алып жүрүп илимиң билимиң ошого дал келгендиги үчүн ушундай ийгиликтерди багындырып турсун. Эң жакшы. Эми Нургүл, мен сени тааныганыма бир топ убакыт болду, бирок мындай кеңири баарлаша элек болчубуз. Мен сени алгач көргөндө ушул образыңда, ушул кейпиңде эле көргөнмүн. Таанышкандан эле сен ушул жолуңдун башыңда жүргөнүңдү байкап, учурашып жүрөм. Эми мен ойлогом ошондо сени бир дин жагынан теологиялык факультеттерди бүткөн, балким ислам университетин бүткөн кыз болсо керек деп эле, эми көчөдөн эле сурабайсың го кайсы окуу жайын бүттү деп. Анан деп ойлочумун, андай эмес экен көрсө, сен ушул башка кыздар сыяктуу эле Кытайдан окуп, башка кыздар сыяктуу эле Дубайга келип, жумуш издеп, анан ошол кыялыңдагы жумуштарды тапканга чейин белгилүү кыйынчылыктардан өтүп, анан ушул күнгө жетиптирсиң. Эми ушул кийимиң жөнүндө кандайча ушул бүгүнкү образың жаралды да, эми кандайча ушул жолду тандап калдың? Жакшы суроо. Бул чындыгында мен ушу бала кезимде же болбосо баягы Кытай шаарында окуп жүргөн мезгилде мен ушундай мусулман аялзаты катары жоолук салынып же ушундай хиджаб деп аталган ошо кийимди кийем деп бир ойлонгон эмес экенмин. Анан баардык нерсе ошо мен жогоруда айтып өткөндөй Аллахтын буйругу менен ушул мусулман мамлекетине келип, ушул эң биринчиден биздин айланабызда жүргөн бул шаардын тургундары, алардын чет элдиктерге болгон кылган мамилелери дагы абдан чоң таасирди тийгизди десем жаңылышпайм. Ошол менен бирге эң негизги себептердин бири болуп, мен ошо жаңы келген убакытта бир үйдө жашап, бир нанды сындырып жеп, бир үй чыныдан чай ичкен жанымда жашаган ошо кыргызстандык эжелердин арты менен ушул динди изилдөөгө, ушу дин тууралуу, дин таанууга абдан алар мага түрткү болушту. Ошо менин жаңы келген учурда жанымда жашаган ошо мусулман эжелерибиздин бири өзү хиджаб жамынган, 5 мал намаз окуган, абдан адеп аклагы жакшы, үлгүлүү бир менин көзүмө жакшы көрүнгөн эжелердин бири эле. Анан бир күнү ал эже ушул бир Дубай шаарынын өзүндөгү ислам центрларынын биринде сабак берип иштейт. Ал эженин сабагына барып, мага бир кызыгуу жаратты. Дубайдагы ислам борборунда иштеген эже менен чогуу жашап калып, ал 5 мал намаз окуйт экен, эми айтканда, ошо жолук салынып, дин жолунда жүргөн эже экен. Ошодон таасирленип, туура. Анан ошо мен дагы сабактарга катышып, араб борборуна барып сабактарга катыша баштадыңбы? Бул жакта Дубай шаарынын өзүндө Мухаммед бин Рашид центри бар, ислам таануу центри болуп эсептелинет. Ал жака жалаңкана жаңы мусулмандар, болбосо дин жагын үйрөнүп, араб тилин болобу, Куран болобу, Куранды окуу тажвид деп коебуз. Ошол илимдерине кызыккан ар бир жаран улутуна карабастан барып илим билим алам деп үйрөнүүгө каалаган болсо, абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ал жерде акылуу сабактар өтүлөбү, билим берилеби же акысыз элеби? Акысыз. Бул ошо мамлекет тарабынан атайын чет элдери ушу келип динге үйрөнүп, дин тааныйбыз деген адамдар үчүн абдан жакшы бир мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ошол центрдин дагы мага берген таасири абдан чоң. Ал жактагы мугалимдердин кылган мамилеси, ошол эле студенттер, ал жакта жалгыз гана Кыргызстандан эмес, дүйнө жүзүнүн ар тарабынан келген жакшынакай сонун студенттер бар. Алар менен баарлашуу, алар менен маектешүү, аңгемелешүү, бул ушул абдан таасири мага чоң тийди десем болот. Ошол дин таануунун артында мен ушул аялзаты бизге Аллах Тааладан келген
парыз катары хиджаб кийгиле деп айтылган Курандан хадистерди, аяттарды окуп, өзүм дагы ушундай бир кызыгуу жаратып, ушундай жабык, узун кийим кийип жүргөн кыздарга ошонун аркасы менен келип калдым. Ушул жолго келип калдың. Эң жакшы экен. Эми ошол араб борбору жөнүндө сен маалымат берип койсоң, сен кандайча иштеп эле жүрүп барып үйрөнүп аттың да, туурабы? Же ортодо 5-6 ай иштебей калып, анан барып окудуңбу, ал билим алдыңбы ал араб центринен, борборунан? Негизи ал центрлерде дагы өзүнүн атайын графиктери болот, иштөө убактылуу, иштөө күндөрү болот. Анан мен бирок өзүмдүн ошол учурдагы иштеп жаткан ишиме карабай, атайын жылдырып, өзүмдүн коллегаларым менен, менеджерлерим менен баарлашып, суранып, мен ушундай себеп дегенде мен ушундай бир кандайдыр бир дин илимине абдан бир муктаж болуп турганымды байкадым. Жан дүйнөңдө муктаждык бар экенин байкадым. Ички дүйнөм ушул дин илимин алууга бир түрткү берди эмнегедир. Анан чындыгында бир өзүмдүн бир ички дүйнөм суусап тургандай болгон экен ошол убакытта. Анан ошол центрга барып, ошо жумушуман аракет кылып, суранып, баягы тууралап, ошо окуу күндөрүнө тууралап, анан барып үйрөнүп 2 жылдын ичинде арабча сүйлөп, арабча окуп, жазып, ошо Кудайыбыздын, улуу Аллахтын бар экенин таанып, бир чоң дагы бир жакшы ийгиликтерге жетиштим. Өзүңө куткулсун, Нургүл. Эми араб тилинде эркин сүйлөгөндү, арабча окуганды үйрөндүң. Анан Куран китеби дагы үйрөнө алдыңбы? Ошондо эми араб тилин үйрөнсөң, арабча окууну билгенден кийин сөзсүз түрдө Куран китеп же Куран сабактары да болобу ал жерде? Кандай? Мен негизи өзүмдүн башында ниет кылганым бул Куран үйрөнүү деген бир чоң каалоом пайда болгон. Ошол араб тилинин окуп үйрөнүп калышымдын негизги себеби ушул мен Куранды окуп үйрөнөм, мен мусулман пендеси катары Куранды билишим керек деген бир максат далалат менен барып ошо биринчи алфавиттен, тамгалардан баштап, анан азыр Курандын акыркы 2 бөлүгүн уже жатка билип калдым, шүгүр. Анан окуп, сүйлөп, жазып, эркин буюрса Куран окуп, эркин уже баарлашууга даяр болуп калдым. Алтын кызым, ушул күнгө чейин кылган далалатың, ошол динге болгон, ошол Куран китебибизге болгон сүйүүңдүн артышы берекелүү болсун. Амин. Ошол өзүң ушуга чейинки алган билимиңди андан дагы өркүндөтүп, жүрө бер, бактыңа апаң, бир туугандарың, эли журтубуз аман болсун демекчимин. Амин. Жакшы экен, эң жакшы экен. Эми Нургүл, ал араб борбору жөнүндө дагы суроо пайда болуп атат да. Ал жерде жалаң кыздар үчүн эле сабактар өтүлөбү же жигиттер үчүн дагы барбы? Эми ушул Кыргызстандан, Орто Азиядан, деги эле дүйнөнүн бардык булуңгучтарынан келген жаштар үчүн бул кызыктуу болсо керек деп ойлоймун. Туура, мен билген Кыргызстандагы биздин көптөгөн жарандарыбыз ошол эле үйрөнөм, изденем дейт, бирок мүмкүнчүлүктөр жок да. Же бир туура багыт, туура илим жолуна салып турган центрлердин кээ бирөө мисалы баруудан да кооптонушат. Бул жакта эми бул мамлекеттин ушу башка жарандарга дагы көргөн камкордугу абдан бир зор десем жаңылышпайм. Себеби ар бир центрлерде аялдар үчүн, кыз келиндер үчүн, эркектер үчүн, тургай кичинекей балдар үчүн дагы, кичинекей 3 жаштан 4 жаштан жогору кеткен балдар үчүн дагы атайын Куран үйрөнүү, араб тилин үйрөнүү көптөгөн сабактары бар, көптөгөн тайпалары бар. Ошо атайын окуп үйрөнөм, дин тааныйм деген адамдар үчүн мүмкүнчүлүктөр абдан көп, абдан чоң. Бул ушул мусулман мамлекети болгон үчүн, динди өтө бийик туткан мамлекет болгон үчүн ушундай мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар болгондугу үчүн ал тил үйрөнүү, араб тилин үйрөнүү, Куран үйрөнүү, дин үйрөнүүгө каалоосу бар
ар бир мусулман пендени кабыл алат экен. Бул деген Дубайга келип жашаган, иштеген, жүрөгүнүн түпкүрүндө ошо динге болгон, Кудайга болгон суюусу бар пенделер үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк экен. Сен ошол мүмкүнчүлүктөн эң туура пайдаланыптырсың. Дагы бир жолу айтам, өтө берекелүү, ошол өзүңдүн жашооңдо андан бетер бир пайдасын тийгизген куттуу илим болсун. Эми мына жогоруда араб борбору жөнүндө сөз болду, араб тили жөнүндө. Эми Кытайдан окуп Кытай тилин билет экенсиң. Араб эмирлигине иштегени келип, араб тилин үйрөнүп турсуң. Деги канча тил билесиң? Айтчы. Мен өзүм кыргыз болгондон кийин албетте кыргыз тилим эне тилим. Кыргыз тилин, орусча билесиздер, эми баягы биз мектептен баарыбыз үйрөнгөн тилдердин бири. Анан англисче сөзсүз түрдө. Англисче, андан кийин ошо Кытай тилин, анан араб тилин, анан түрк тилин дагы билесиң. Эң жакшы. Эми бул деген өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү туура окууну бүтүш керек, жумуштап иштеш керек, тил үйрөнүш керек эле деген эмес. Сен ошол мүмкүнчүлүктөрүңдү аябай туура пайдаланып турсуң. Жүрөгүңдүн каалоосу өтө чоң, койгон максаттарың өтө бийик, ошого кол сермеп жеткендигиңден кабар берет бул көрүнүштөр. Эми Нургүл, айтсаң, мынандай, мен ушул Дубайда жашап, иштеп жүрүп, кыргыз жаштары менен, казак жаштары болобу, же өзбек, ошо Орто Азиядан келген жаштар менен көбүнчө жолугуп калам, аңгемелешип калган учурларым болот. Ошондо мени көргөндө, энесин көргөн тайлактай келип учурашып, жакшы сурашып калышат. Эми ушул алыста жүрөсүн, алыста окуп жүрүп турсуң, азыр алыста бир мамлекетте иштеп жүрөсүң. Ушул апаң жөнүндө айтсаң, айтып берсең мага. Сени ушул даражага жеткирген апаң, сенин апаң ким сен үчүн? Жакшы, бул мен бир абдан толкунданып, бир жакшы сезимдерге алып кирген бир жакшы диалог болду бул темаңыз. Мен ошо жогоруда айтып өткөндөй, мен 3 тууганмын. Улуу эним бар, эжем бар, жана ортончусу мен. Анан мен ушу 6 жашымда менин папам, бул атам көз өтүп кеткен. Анан ошол күндөн баштап жалгыз ушу мама деп коем, апам ушул даражага жеттирди. Менин бардык ушул жетишкендиктерим, менин эмнеге ушул тапта ээ болуп турган болсом, ошол нерсенин баары бул мен ошо мамама тиешелүү таандык деп айтсам эч жаңылышпайм. Апаңдын эмгегинин, тилегинин үзүрү деп айткың келип атат. Ушу бардык жашоосун бизге арнады. Апам ушу өзү 28 жашында жалгыз бой калып, бизди үчөөбүздү окутуп, ушул даражага жеткирген менин апам. Ошон үчүн апама учурдан да пайдаланып, чоң ыраазычылык билдиргим келет. Өмүрү узун болсун, жалаң биздин дагы мындан көптөгөн жакшылыктарыбызга күбө болуп, балпайган бир байбичелерден болушун бир Аллахман тилейт элем. 5 эненин таманынын алдында дейт. Ошон үчүн бардык апалар бар болсун. Ошо сиздердин батаңыздар менен биз агарып, көгөрүп, ушул даражага жетет экенбиз. Эч качан апалар оорубасын, дайым жүзлөрүнөн күлкү кетпесин апалардын. Апанын батасын Аллах Таалам түздөн түз кабыл кылат дейт да. Ошон үчүн баланын бейиши бул эне дейт. Ошон үчүн мамама чоң рахмат. Учурдан пайдаланып дагы бир жолу айткым келет. Абдан сүйөм мамамды. Өмүрү узун болсун, көп жашасын. Биз дагы ошо энелик статуска ээ болуп, ушу сиздердей болгон жакшы балдарды тарбиялап, ушундай узун өмүрлүү болуп, бир балпайган жакшынакай байбиче болууга бир Аллахым жеткирсин.
тилектериңе жет. Аллахым бардык мусулман жаштарынын тилегин берсин, бардык мусулман кыздардын, бардык кыргыз кыздардын тилегин берсин. Эми балаңды менет менен чоңойтуп эресеге жеткирген бул ар бир эне үчүн бакыт. Бирок балаңдын сен күткөндөй натыйжага жетишкендиги, турмуштан сен күткөндөй ордун тапкандыгы бул эне үчүн эки эсе бакыт да. Эми ушул энеңе бир аз болсо дагы бакыт тартуулаган учурларың болдубу жашооңдо, же дагы эмне жасасам деп ойлойсуң, ошол жөнүндө айтып берсең. Мен ушу 2019-жылы баягы ар бир мусулман баласы бул ата эненин алдындагы баланын ата эненин алдындагы бир фарзы деген нерсени билет болуш керек. Анан мен ушул баягы динибизде айтылгандай бул ата энени умрага алып баруу же хажга алып баруу бул мен үчүн бир абдан бир чоң бир каалоо тилектеримдин бири болуп келген. Анан ошо 2019-жылы Аллахтын буйругу менен Рамадандын акыркы 10 күнү ошо насип этилиптир. Мен ушу иним, мен абдан жакшы көргөн жалгыз иним бар. Ошол иним, апам, мамам жана мен үчөөбүз ошо умра сапарына барып келдик. Ошо барып пайгамбарыбыз айтып өткөндөй, эненин бир түндүк эмген сүтү сен хажга алып барып келген күнүңдүн бир гана күнүнө кутула аласың деп айткан экен. Анан эми ошол бир күнүң дагы акылык, бир күндүк акысын болсо да кутулайын деп ошо өзүмдүн баласы, эненин баласы катары милдетимди аткарайын деп ошо көптөн кылып жүргөн тилегим орундалды. Ошо үчөөбүз умра сапарына барып абдан бир чоң бир жакшы бир жашоомдогу бир таасирлөнүү менен келдим. Абдан бир ошо ыйык Рамазан айында барып ошо Аллах алдында ибадаттарыбызды кылып, зиярат кылып, көптөгөн бир биз күтпөгөн бир жакшы нерселерди көрүп, бир жакшы бир үй бүлөлүк саякат деп айтсам да жаңылышпайм, болуп барып келдик. Саякатка алып баруу идеясы, алып барып келүү милдети сөзсүз түрдө сенин мойнуңда болду, туура? Эми чет өлкөдө иштегенден кийин эң жакшы Нургүл, ушундай бакыт ар бир энеге, ар бир ата энеге буйрусун деген тилекти айтам. Апаң бактыңарга аман болуп, деги эле бардык жер жүзүндөгү энелер аман болуп, ушу балдарынан үзүр көрсүн. Эми кичи ажылык сапарга алып барып келсең, эми алдыда апаңа андан дагы жакшы, эми ажылык сапардан жакшы белек болбойт, бирок дагы жакшы кубанткан, жакшы короосу неберелерге толуп, ушундай бир апаңдын жашоосу бактылуу көп көз ирмендерге, көп жылдарга толо берсин деген тилекти айтам. Жакшы экен Нургүл. Эми Нургүл айтсаң, ушул ислам дининдеги 5 парз жөнүндө дагы бир аз өз оюңду айтып берсең. 5 парзды сен кандайча түшүнөсүң, кандайча аткарууга болот, ошол жөнүндө да бир аз токтолуп өтсөң. Жакшы, бул бир эң бир мен сүйгөн бир жакшы темалардын бири. Анан мен ушу көбүнчө илимдин көбүн ушу Мухаммед бин Рашид центрине баруу аркылуу үйрөнүп билдим. Анан бул баягы ислам дининин 5 парызы эң биринчиси болуп шахада. Баягы Аллахтын жалгыз экени, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жалгыз экенине баарыбыз күбө кылуу. Андан кийин экинчи бөлүгү болуп бул намаз. Ар бир акыл эске жеткен, балакатка жеткен мусулман пендеси үчүн бул намаз 5 маал парыз катары берилген. Ошондой эле орозо, Рамадан айындагы 30 күндүк абдан чоң соопторуна ээ боло турчу бир жакшы ибадаттардын дагы бири. Андан кийин ушу садака, колунда жок, кыйналып турган кайсы гана мусулмандын кыйынчылыктарына, оор суркоого,
же бир жардамга керек болуп турган бир мусулман баласына жардам берүү бул ар бир мусулман момун пендеси үчүн бир чоң бир таразага салып тартып бүткүс бир жакшы соопчулук иштердин бири болуп эсептелет. Ал эми акыркысы болуп ошо хадж сапары, баягы өмүрүндө бир жолу мусулман пендеси эгерде жашоо шарты туура келсе, мүмкүнчүлүк болсо барып аткаруусу мажбур. Жакшы. Эми ошол Дубайда бир топ жылдардан бери жашап, иштеп жүргөн ошо кыргыз кызы катары ошол Дубайда иштеп жүргөн мигрант биздин жаштар ушул 5 парыздын баарын эле аткарууга далалаттанган жаштарыбыз көп, ошолорду кандайча байкап жүрөсүң сен? Менин баамымда дээрлик баары эле далалаттанат да. Сен эми мына чогуу жашап жүргөн кыздарыңан, чогуу иштеп жүргөн балдардан кандайча байкап жүрөсүң? Ошол жөнүндө айтып берсең. Ушу эң бир менин байкоомдун негизи бул айлана чөйрө. Себеби мусулман эли жашайт бул жакта. Кыздар үчүн болсо көбүнчөсү баягы жамын хиджаб кийип жүргөндөр. Ал эми эркек адамдар үчүн болсо бул ар бир ушул жердеги жайгашкан мечиттер да. Ошол нерселер көп жаштарды түрткү кылып, ошол көп жаштарды динге келүүсүнө мүмкүнчүлүк берип жатканына мен абдан кубанам. Себеп дегенде адам эмнени көрсө, баягы ошол нерсени кылганга аракет кылат экен. Чөйрөсүндө кандай жашоо өкүм сүрүп жатса, Ошол менин байкоолорум. Айлана чөйрөдөгү жана эң бир жакшы нерсе ушул көбүнчө канчалаган кетип жаткан биздин кыргыз жарандары келип жаткан ушул баягы маданият алмашуу деп коебуз го. Ошол нерсени Кыргызстанга алып барып жайылтып, биздин Кыргызстаныбызда дагы көптөгөн адамдар дин булагына кызыгуулар жүрүп жатканы мен үчүн абдан кубандырат. Өтө жакшы. Эми Нургүл, мына бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда эми сөзсүз түрдө жүрөктүн түпкүрүндө Кыргызстан, кыргыз эли болгондон кийин Кыргызстанда ушул орто мектептерде, медреселерде, орто билим берүүчү мамлекеттик окуу жайларда, жогорку окуу жайларда окуучулар, студенттер, ошо курсанттар бүтүрүү экзамендерин тапшырып, ошо турмушка кадам таштайын деп атат да. Эми ошолорго кандай кеңеш айтар элең? Кытайда окуган студент болуп, бүгүнкү күндө Дубайда иштеп жаткан эл аралык компанияда иштеп эле тым болбостон, Аллахтын сөзү болгон Куранды толук окуп чыгууга, араб тилин толук үйрөнүп чыгууга жетишкен эмне десем, эже катары, эми ушу азыркы мектепти бүтүп аткан окуучуларга, студенттерге эже катары кандай сунуштарды, эмне деген кеңештерди берет элең? Жакшы, мен ошо өзүм бул эң жаш адамдын куралы бул кыялдануу экен да. Кыялдануу. Бул кыялдануу аркылуу биз көп нерсеге жетишет экенбиз. Кыялдануу жана талыкпаган эмгек, изденүү. Эч качан, мисалы үчүн мен айыл жеринде жашайм, же болбосо биздин мектебибизде илим билим берүү системасы жакшы эмес, же болбосо мага сабак берген эжелер, агайларым жакшы эмес деп башка бирөөнү күнөө коюу бул туура эмес деп ойлойм. Ар бир адамдын эгер өзүнүн далалаты болсо, алдыга умтулуп жашоону кенен көз караш менен карап, ишенген адам болсо, ийгиликтин эрте кечи жок. Мен себеби өзүм ал нерседен өткөм. Ошон үчүн мен ишенем. Өзүң кыялданып, далалат кылып, аракеттенсең, сөзсүз түрдө үзүрүн көрүп, жемишин аласың. Кыялга кол жеткирүүгө болот. Анткени Аллах ар бир адамга ошондой мүмкүнчүлүктү берген. Жүрөгүнүн түпкүрүндө жакшы максат, жакшы ой, тилек болуш керек. Демек, Нургүл, ошол маегибиз өтө жакшы, маанилүү маек болду деп ойлоймун. Ушул маектешүүнүн аягында мектепти Кыргызстанда
орто жана жогорку окуу жайларды бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөргө ошо өзүң билген тилдерде бир ак жол каалап койсоң. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерге ак жол. Счастья вам, all the best. Жайо. Рахмат. Сендин бүгүнкү маегиңен ойлоймун бүтүрүүчүлөр, ата-энелер бир топ пайдалуу кеңештерди алат деген ойдомун. Эми демек билим ал, иште, ошол эле мезгилде өзүңдү өнүктүрүүгө, жүрөгүңдүн түпкүрүндө кызыккан тилдерди үйрөнүүгө, араб тилин үйрөнүүгө, Куранды толук үйрөнүп чыгууга, окуп жаттап чыгууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деген маек болду. Маегиң үчүн чоң рахмат. Мен ойлоймун, Нургүл, бул экөөбүздүн биринчи эле маегибиз болсун. Анткени Куран китебин ошонча окуп жакшы түшүнүүң болгондон кийинки жолу дагы бир маектешип калаттырбыз балким. Балким каналдын катталуучулары менен дагы бир ушул дин багытында, ислам баалуулуктары багытында дагы жолугушабыз деген үмүттөмүн. Сенин ишиңе ийгилик каалаймын. Турмушта жолуң мындан да ачык болсун. Аллахым каалаган тилектериңе жеткирсин деген тилек билдирем. Рахмат, чоң рахмат. Баардык каалоо тилектериңизди Аллахым кабыл кылсын. Сиз дагы бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Дайым эле жадырап жайнап ушинтип биздин алдыбызда жүрө бериңиз. Биз алыста жүрсөк дагы ушу энебиздей болуп, ушундай көргөзгөн үлгүңүз, ушул жакшы бир долбооруңуз мындан дагы өнүп, өрчүндөп, ушу бизден өсүп келе жаткан чоң кичинекей жаштарга, кийинки муундарга бир үлгүлүү, жакшы бир кереги тийген, жакшы бир долбоорлордон болот деп ишенем. Сизге ийгилик.